Тилекке каршы биздин 100 миңдеген кыргыз жарандарынын келечеги бүгүнкү күндө белгисиз. Алар эртең бул карантин бүтөт. Бүткөндөн кийин алардын оокаты кандай болот? Алардын акчасы кандай болот? Алар барып баягы жаңы иштеген жерине барып ишке кире алабы? Алардын кожоюндары кайрадан ошолорду ишке алабы? Мен айтайын, дүйнөлүк масштабта бул дарып кеткенден кийин дүйнө өзгөрөт. Дүйнө аябай катуу өзгөрөт. Себеп байкатпай туруп дүйнөлүк чоң каржылык саясий оюн жүрүп атат. Кыргызстан ал оюндан сыртта, бек гана куурчакпыз биз. Шыргазы мырза, мен ушуну азыр эсиме келип кетти да, 70-жылдары мына Жалал Абад областы менен Ош областынын ортосунда Кемпирабад деген суу сактагыч бар. Ошол Жалал Абад менен Оштун ортосунда, Сузак району менен Өзгөн районунун ортосунда. Анын төмөн жагы Өзбекстан. Ошол Өзбекстанда аябагандай катуу чоң соода базары бар эле. Азыр деле бар. Ошол жерге 4 шылуун барат дагы, 4 жерден туруп алып айтат. Кемпирабад суу сактагычынын дамбасы жарылып кетиптир. Суу каптап келатат деп кыйкырышат. Эмелесет беле? Аябай ошол жанакы жердеги базардын ичиндегилердин баары кызы чуу болуп, бүтүндөй оокаттарын таштап качып чыгышат. Анан 4-өө каалагандарын алып кетип калат. Бүгүнкү коронавирус жөнүндөгү кызы чуу болуп аткан маалымат дал ошондой көрүнүш. Коронавирус жок деп айткан жокмун, дагы бир жолу тынчтык мырза. Эки кулагыңыз менен угуп алыңыз. Ал бар нерсе. Бул колдон жасалган нерсе. Бирок ал канчалык деңгээлде, канчалык даражада биздин Кыргызстанда коркунучтуу деп ушундай болуп атат. Анан экинчиден, мен сизге бир статистикалык маалымат берип коеюн. Европадан көптөгөн эле маалыматтар чыгып атат, аны өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Мына ушул жалган маалымат, жалган фейк деген маселелер чыгып атат. Эми караңыз, мына ушул 20-жылдын башынан бери акыркы 2 айдын ичинде ушул тажылуу вирус дегенден каза болгондордун саны дүйнө боюнча 14.687-ге жетиптир. Бул 10 күн баштакы маалымат. Өпкөсүнө сулуу өткөрүп алгандардан 69.602 киши каза болду. 6 эсе көп. Маляриядан 140.584 киши каза болду. 2 айдын ичинде. Өзүнө өзү жаны кыйгандардын саны 153.696 киши. Жол кырсыгынан каза болгондордун саны 193.479 киши. СПИДтен каза болгондор 240.950 киши. Мындай айтайын, тамеки тарткандан каза болгондордун саны 716.498 киши. Эмне болду? Тамекини таштап коюшту. Тамеки чыгарбай койду. Чыгып атпайбы тамеки? Рак илдетине кабылып каза болгондор 1.177.141 киши. Кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Эмнеге рактан каза болуп атат, тамекиден каза болуп атат? Эми мен бул жерде айтпайм, арактан каза болуп, мына алкоголдон каза болгондор 358.471 киши экен. Ушул тажы вирусунан каза болду дегендердин саны 14.687 дейт. Эмне дейсиз? Кандай дешибиз керек? Бизде Кыргызстанда жанагындай бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген табигый көрүнүш дегенимди доктор мырза, илимдин доктору мырза айтыптыр, бул деген кыянаттык дегендей бул. Жок, мыйзам ченемдүү көрүнүш деген нерсе жылдын аягынан баштап сөзсүз ар бир мамлекетте киши каза болуп турат. Аны токтото албайсың. 80ден өткөн, 90дон өткөндөр каза болуп турат. Бирок ошолордун баарын тажылуу вирустан каза болду деп кыйкырыштын кажети жок деп атам. Түшүнөсүзбү? Биздин Кыргызстанда мына азыр 2 киши каза болду деп айтып атабыз. Аллах сактаган болсун. Ким далилдеп берди дагы? Эгерде биз баягы ооруп калып анализ тапшырганы барган болсоң, биздин мамлекеттик дарыгерлер айтат. Баягы жолдомо жазып берет. Баланчы деген менчик лабораторияга барыңыз, бизде андай аппарат жок дейт. Жөнөкөй каныңды анализ ала албаган аппараты жок Кыргызстан коронавирусту аныктай турган аппаратты каяктан алды айланайын садаган? Кайдан алды? Анан жанагы Ноокат районунда 3-өө ужуктуруп алыптыр дейт. Коронавирус эмне? Жердигине карап тиер экен. Bir uçakta gelgen bolsa
Бул ноокаттыктар ушул жерде отурат экен, анан сузактыктар бул жерде отурат экен деп тандап барып тийиптирби. Анан ошол тажылуу вирус менен деп шектелгендердин баарын башка мамлекеттер дарыканаларга жаткырып аткан болсо, ооруканаларга, биздикилер барып чайканага жаткырып атат. Чайканада жатып, эң соңку жолу умрада жуундум эле деп кече өзбек аял ыйлап атат. 11-мартта жуунган бойдон жуун элекмин. Же бул жерде дааратканасы жок экен, же жууна турган жери жок экен, же бизге ийне сайган киши жок, же бизди караган киши жок деп ондогон кишилер ыйлап какшап атат. Калппы. Же буларды баягы мага жооп берип аткан азаматтар көрбөй атабы? Же алардын кулагы дүлөй болуп калды ушуларды көрбөй аткан? Кээ ушулар жөнүндө болуп атат. Анан Мадумаров коронавирус жок деп айтты. Айдынай, башыңарга мүйүз чыгып кеткен жок, ошо 30 жылдан бери Мадумаров касылып келет. Кезинде айтып койгон киши, чындыкты көтөрүп жүргөн киши дайым тепкиде калат. Мен Шергазы мырза эч күмөнүм жок. Аллах насип кылып ошол күнгө аман эсен жеткен болсо, көрөсүздөр, күзгө барганда ушунун баарын теңирден тескери болуп кеткенде, арсыз күлүп чыгат. Элдин баары Мадумаровдай ойлой албайт да. Мадумаров дүйнөлүк масштабтагы алып аткан маалыматтарды биз ала албайбыз да. Биздин көзүбүз жетпейт да, биздин акылыбыз жетпейт да деп кайрадан мындай күлүп чыгышат да, саңдап, арсыз болуп. Ошондуктан бул чындык эртеге кеч чыгат. Мен эч ишеним жок. Ошол Кыргызстандагы баягы тажылуу вирус менен ооруп атат деген азаматтарга ким дарттын белгисин коюшту, мен билбейм да. Орустар айтып атат, биз тест берип атабыз. Тест берсе канча тест берди? Кандай дейсиз? Эгерде ушунчалык оору, кыйын оору боло турган болсо, кече көрдүңүз, Москвада түз эфирден Лев Лещенко ооруп калды деп 3 күн аябай ызылдашты, туурабы? Анан түз эфирге чыгара койду да, түз эфирге чыгара коюп, айтты, мен эч кандай ооруган жокмун деди. Десе алып баруучу айтып атат. Мүмкүн ысытмаңыз көтөрүлгөндүр? Жок, ысытмам көтөрүлгөн жок. Анда жөтөлгөн болсоңуз керек. Жок, жөтөлгөн да жокмун. Көрүп атасызбы? Мен ооруган жокмун деп. Таптакыр оору жок менде. Жөнүндө барып, эмне болду эле десе, мен бир баягы кечеге барып айтып койдум эле тамашалашып дейт. Аны болсо, мына кече ушундай болуп ооруп калды, абалы өтө начар, сиздин ден соолугуңуздун жакшы болуп кетишин каалайбыз десе, аябай шоо кылышты. Англиянын премьер-министрин карап көрүңүздөр. Борис Джонсон кечеден бери дуулдашты. Баягындай жасалма аппаратка кошуптур, антиптир, мынтиптир. Англия айтып атат, жок, кошкон жокпуз. Ал киши өзү эле дем алып атат. Жон гана ушул тынымсыз иштеп аткан ишти менин милдетимди орун басарыма өткөрүп койдум деп айтып атса деле, жок, сен катуу ооруп атасың, өзүңдөн кетип баратасың. Кече теледен берип атат. Дали болсо өзүнүн акылында экен дейт. Эми караңыз, бул вирус жугам десе, тандап барып жукпайт. Биринчи чоң кишилерден жуккан вирус бул Канаданын премьер-министринин жубайы, туурабы? Трюдонун жубайы. Ал эмне ош базарына келип картошка сатып алганы келип жуктуруп алды. Кайдан жуктуруп алды? Же Германиянын жетекчиси Меркель. Ал эмне Дордой базарына келип шым сатып алып жуктуруп алды. Жугат десе, бул жуга турган жерде барып жуга берет. Анын дабасы, анын ар кандай дарттын дабасына жараткан өзү кошо берет. Бул чоң бир мындай бир оюндар. Эми сиз айтып өттүңүз ушундай акыркы сиздерге кайрылууңуз болсун, ошо менен түз эфирде жыйынтыктайлы. Кайрылуум ушул, касиеттүү элбиз. Мындан да көптөгөн кыйынчылыктарды басып өткөнбүз. Мен жана санап бердим, кайсы мамлекеттерде канча, ушул жерде көптөгөн сандар бар да, Шергазы мырза. Испанияда өткөн жылы март айынын ичинде канча киши каза болгон, быйыл канча киши каза болду. Италияда өткөн жылы март айында канча киши каза болгон, быйыл канча киши каза болду. Эч айырма жок. Тескерисинче кээ бир мамлекеттерде кишилердин, кайтыш болгон кишилердин саны кыскарган, тескерисинче. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр, блогерлер Кудайга шүгүр бар азыр. Испаниядан, Барселонадан, Италиядан тартып жиберишет.
Geçe bir videonu gördüңүздөрбү? Алыска каттаган bir айдоочу Франция менен Германиянын чек арасынан өтүп келатып, комментарий берип өзү көрсөтүп атат. Түз эфирден көрсөтүп атат. Кана телекомпаниялар ызылдап аткан, километрлеп кезекке туруп калды, кайра кайтарып атат деген эч кандай будумчам жок дейт. Мына Франция менен Германиянын чек арасынын ортосуна 2 мүнөттүн ичинде өтүп кетип атат. А бизде жөө басып келетсең, Чүй проспектине жеткенде кишилерди кармап алып 15 мүнөт кармап атат. А бул киши 30 тонналык машинаны айдап алып 2 мүнөткө жетпей Франция менен Германиянын чек арасынан өтүп кетип атат. Ошондуктан жанагы жалган маалыматтарды таратып аткандар бираз ойлонушса. Мамлекеттик кызматкерлер өздөрү да ойлонушу керек да. Россиянын дүйнөлүк белгилүү вирусологдору кайрылып атат. Бул тажылуу вирус силер айтып аткандай коркунуч эмес. Андан коркпоңуздар, тескерисинче башка дарттардан көбүрөөк киши каза болуп атат. Бул мындай жол менен берилбейт, жанагы бет кап тагып алсаң эле берилбей калбайт деген маселелерди мен жана Канаданын премьер-министринин жубайын, Англиянын, Германиянын жетекчилерин бекер айткан жокмун. Алар базарга картошка алганы барып, же пияз алганы барып жуктуруп алган жок. Бул башка маселе. Элибиз биринчи кезекте сабырдуулук. Сабырдуулук деген касиет менен жашап келгенбиз биз. Биз аябай чыдамдуубуз. Караңыздар, мына сырттагы, Түркиядагы, Россиядагы, Кореядагы, башка мамлекеттерде, Казакстандагы биздин жарандарыбыз эртеңки күнүбүз эмне болор экен деген маселесин ичинде гана кайнатып, сыртка чыгарбай келатат. Бул эмнеликтен? Бул сабырдуулуктун белгиси. Эртеңки күнүмө 2 наным калды, 2 нан бүтсө кандай болот экен деп көчөгө чыгып ыйлап аткан жок. Бул дагы сабырдуулуктун, биздин элибиздин касиеттүүлүгү. Жөн эле алып барып чайканага камап коюп, 20 кишини бир жерге отургузуп жаткырып койсо, чук кетпей ошол жерде жаткан, бул дагы сабырдуу биздин Кыргызстандын эли. Алтын элибиз бар, керемет элибиз бар. Бирок элге жараша жетекчилердин жоктугу бул өкүнүчтүү. Ошол элдей кылып бапестеп колуна көтөрүп ала турган кишилердин жоктугу бул өкүнүчтүү. Менимче ушул дарттан кийин биздин элибиз аябай каттуу бир жыйынтыктарды чыгарат. Караңыздар, бирөөлөр акча бербесе да жашай алат экенибизди көрсөттүк. Тойсуз да жашай аларыбызды көрсөттүк. 20-30 машинаны тизип алып үйлөнбөй эле койсок деле болот экен. Буну деле көрсөтүп атат. Макулсузбу? Мына көптөгөн нерселерге бизге сабак берилип калды. Шаарларыбыз, айылдарыбыз, сууларыбыз тазарып калды. Мына ушундай эле болсок болот экен. Тилекке каршы жаман жагы дагы бар. Бишкектин көчөлөрүндө канчалык машиналар азайган сайын көчөгө чыккандар жарышып жүргөндөй болуп каттып айдашып атат. Инсап берсин. Жакшыбызга дагы, жаманыбызга дагы, улуубузга дагы, кичүүбүзгө дагы, жетекчилерибизге дагы, элибизге дагы, калп кыйкырып жүргөндөрүбүзгө дагы, элим жерим деп күйүп жүргөндөргө дагы Аллах Таала ден соолук берсин. Жамандыктардан өзү асырасын. Асман жерден келген балалардан, куру доомат жалган жалалардан, суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн биздин касиеттүү Кыргызстаныбыздын элин жараткан өзү сактаган болсун. Жаркылдап, мына ушул дарттан кийин дагы жадырап жаз келгендей, гүлүп жайнап көчөдө жолугушкан күндөрүбүздү Аллах насип эткен болсун. Аман бололу.